Ойбой, мына машиналарга караңыздарчы. Чек-чет го чек-чет, эгиз козудай болуп. Ассаламу алейкум, урматтуу Тез кабардын көрүүчүлөрү, амансыздарбы? Кутмандуу күнүңүздөр менен жалпыңыздарга. Бүгүн биз Москва шаарында метро Кузьминки метросуна келдик. Өзүбүздүн мекендештерибиз мындай границага каттап кызмат көргөзөт экен. Урматтуу мекендештер, мына ушул видеону сөзсүз түрдө бөлүшүңүздөр, тааныш билишке тараттыңыздар. Жумасына бир жолу бир адамга ушундай муктаж болгон болсо, границага пара алып келет экен. Чыныгы муктаж болуш керек. Мен сиздерге бир четтен анда баштайын. Бисмилля деп туруп, мына ак унааны көргөзөйүн ичини. Ойбой, ичи аябай сонун экен. Туугандар, мына карасаңыздар. Ар бир адамдын мечтелери, сиденалары жатат экен. Жана телевизорда көрүп барып кетсе болот экен. Мынакей. Аябай сонун экен. Туугандар, мынакей ушундай машиналар 7 орундук, анан 4 орундук, 5 орундук унаалар деле бар. Комфортный дейт алар. Жанагындай өзүңүздөр жалдап алып, тууган уруктар менен, коллегалар менен барсаңыздар болот экен. Водительдер дагы көп жылдан бери каттаган, стажы жакшы водительдер экен. Азыр водительдерге дагы кичине сөз берели. Ассаламу алейкум. Алейкум салам. Кандай, жакшысызбы? Жакшы. Кудайга шүгүр. Өзүңүз эми чектен маалымат берсеңиз эми, кандай болду? Жакшы эле болуп атабы? Жакшы болуп атат, Кудайга шүгүр. Кайсы метродон кетет? Коломский метродон, Праский метродон, Кузьминки метродон. 3 метродон күн сайын чыгат. Кайсы жагына удобный болсо, ошол жактан. Келе берсе, ошол жактан чыга берсе. Каттамдар кандай болот? Каттамдар 12-де биринчи рейс башталат. Анан саат 5-те бирөө, 7-де үчүнчү, анан 11-12-де. Я. Бир күндө 3 каттам болот. 4 каттам болот. Саат 11-ге чейин. Күндүгө болот да, каждый ден. Жакшы, аябай сонун экен. Анан немени айтып кетсеңиз, документтер боюнча кандай болот? Мисалы, кебирлери штраф болуп калат, кебирлери документ өтүп кеткен болот, кыйла бир топ. Штраф болсо эми текшеребиз аны, кандай эмнеден штраф алган, кандай чыгалабы, чыгалбайбы, ошону тактап туруп алып кетебиз. Ал алып кетпейсиңер. Жок, ону такталат. Ооба, эми кандай штраф алган алчы. Анан просрочныйларды биз өзүбүз жардам беребиз, анан документтерди кылып, жолдошто гаилерге. Каршы уюл бересиңер эми жолго мындай, жолго. Эми аны өзү келсек эле өзүбүз сүйлөшөбүз, кандай болушун өзүбүз билебиз жолдочу. Чтобы жолдо бай гаилер акча албай тургандай кылып, кыйналбай тургандай алып чыгып келебиз. Границага промойле кирип чыгасыңарбы? Границага ооба түз кирип чыгат, ушу машиналар бүт өзү границага кирип чыгат. Каждый день, каждый чыккан сайын. Жок. Пересадка жок вообще. Бирөөгө берип койгон деди. Машиналар алмашпайт. Водительдер деле анча-мынча да алмашып калат. Ато өздөрү кирип чыгат. Өздөрү кирип чыгат. Ооба. Аябай сонун, жакшы. Анда эл кызматында жүрө бериңиздер. Ошо, чала бергиле. Башка буюрса кошумча маалыматтар жокпу? Болсом айтып коюңуз, кандай маалыматтар? Маалымат кошо кетейин, жанагы Золотой корона боюнча айтайын дегенде, ал Золотой корона арыз болсо чыга берет. Ал эч нерсе болбойт аданча. Алгандар жауаптуу, Ооба. Золотой коронадан эч коркпоңуздар, чыга бересиздер, түз бар, түз келесиздер. Калган могу ВТБ, Сбербанк, ошол банктардан что карызыңыздар болсо чыкпай эле коюңуздар. Аны чыгара албайт, точно айтып коеюн. Алар чыга албайт. Ооба. Алар арестке кирип калат да. Алар чыкпайт. Анан ошол эң главный ошолор эле. Анда силерге да ийгилик, эhtiyat болуңуздар, жол аза көрө жабы дейт, жолдо абайлап айтып жүрүңүздөр. Чала бериңиздер. Баллондор жакшы, эч коркпоңуздар. Баллондор жакшы. Баллондар всегда каралат. Бир эле 7 орундук машиналар же бертине комфорттордо да уякта болот да. Мисалы, коллегалар, туугандар, достор бир машинаны жалдаса да болот да. Болот. Келишим бар. Келишим бар, сүйлөшөбүз аны. Анда сонун экен анда. Тардык. Рахмат чоң, анда биз дагы кичине маалымат берип коелу. Ишиңерге ийгилик. Водительдер бардыгы эле стажы бар водительдер, Стаж ошо эми баягы 10 жыл, 20 жыл дебейин, сөзүн ачык эле. Каттагандарым эң көп ошо 5 жылдан эң азы 5 жыл. Эң азы бир 2-3 жыл болду да. 2-3 жыл. Мен өзүмө 2 жыл болуп атат буюрса. Мынакей урматтуу мекендештер, мына ушундай жаңылыктар көрдүңүздөр да, ушул машиналар каттамдар экен. Калган машиналар границада экен, туугандар. Болгон машиналар тартып атабыз. Сиздерге кайсыл метро удобный болсо ошол жака барасыздар. Зарайынан номерлерге чалып жазып келсеңиздер болот. Неге дегенде азыркы учурда мына кара унаанынбы?
Болду. Кыраунан ичин тартып коелу туугандар, мынакей. Охо, керемет го подушкалары. Эч бир машинада көрбөдүм эле подушкалар, мынакей. Охо. Телевизорлор бар экен туугандар. Ар бир адамдын заряды бар экен. Мынакей ушундай экен. Ичи комфорт, ысык. Сиденье жатат. Мынакей ушундай унаалар туугандар. Ушул видеону болушунча башка туугандар менен бөлүшүп болуңуздар туугандар. Дагы силерге кандай суроолор болгон болсо экрандан номерлерге кайдырсаңыздар, силерге дагы да толук маалымат берет туугандар. Тынч болуңуздар, аман болуңуздар, Алланын сактыгына кургонда болуңуздар туугандар. Сөз түргө каналга катталып, лайк басып, жакшы сөздөр жазып, видеону болушунча башка туугандар менен бөлүшүп болуңуздар. Ассаламу алейкум жалпыңыздарга.